Кудайга миң мертебе шүгүр, ыраазымын. 4 кыз, 1 уулубуз бар. Алардан небере чөйрөлөрдү көрүп, ошолордон күч кубат алып, Алланын буйругунан жашоосун жашап күн өткөрүп атабыз. Сөйлей беріңіз. Жанагы мен сизге эмнени ыраазы болоюн деген эле мектепке жаңы мугалим болуп келип айлыгыңызды эттин акчасына төлөгөнүңүз ошону азыркы келиндерге айткым келип атыр да. Мен ошо канча рубль алдыңыз деле ошондо жаңы келгенде? 70-80 рубль алып баштадыңыздар да? Бир ставка ошо 80 сом болду. 80 рубль дегенсиз. Эми рубль деген алып. Рубль болчу да. 80 рубль. 80 рубль болчу. Анан бизде ал убакта өз алдыбызча соода кылуу, өз алдыбызча бир буюм алуу деген жок болчу. Үй бүлөдө бардыгы бир киши мени кармап, ошол кишинин жолу менен, ошол кишинин айтканы менен болчубуз. Азыркы мезгилде эми ар ким өз айлыгына ээ болуп, каалагандай жумшап, каалагандай нерсени алышып жашап атышат. А бирок ошол кездеги кишилердин ынтымагы, тууганчылдыгы, бири-бирине күйүмдүүлүгү өтө күчтүү болгон да. Бир атадан тараган балдар эч убакта бири-бирине каяш айтпай, бири-бирин колдоп, бири-бирине жакшылыктарды, мындай жакшы иш жасашып, кубантышып, сыйлашып жашашкан да. Анан эми биз кайнатабыз эмнеге жумшаса, ошого биз ыраазыбыз да. Туура көрөбүз. Тамак аш дегенди ошолор алып келишет. Ал убакта жылкы дегенди жума сайын эле байлашып эле улам бир жерден согум боло берет эле. Ал согум болгон жерден жилик деп бет алышчу. Анан ушу менин оюмча ойлойм, ушу биздин тапкан айлыктар ошол эле тамак ашка кеткен болуш керек. Үйдө канча жан болсо ошончо кишиге чын эле жиликтеген эт деле астык кылган болуш керек деп ойлойм да. Анткени тамак аштагы ошондой жалаң этсиз эч нерсе болчу эмес да. Атама рахмат, ошо жума сайын эле атына минип алып эле барып эле эттин үстүнө эт кылып, а кишиге дем салдырып келген адамдар көп болот эле. Биз бияктан тамак жеп бүтүп турсак, кайра дагы коноктор келет, кайра эле тамак асмай. Ошондо ойлойм, ушу адамдардын пейили аябай кенен болгон экен депчи. Азыр идиш аяктарды балдарга өзүнчө бөлүп атабыз, төрөлгөнгүдөн тартып. Сенин упчуң, бул сенин кашыгың, бул сенин табагың деп. Мына ушул неме менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Ушу тууганчылыктын үзүлүп, азыр уланбай калганына ушул жеке немеге өткөрүп койгонубуз туура эмеспи деп ойлоном да. Жокбосо илгери бир эле табакка эң жок дегенде 2 кишини кошуп коюп, кашык салып коюп, чогуу жешип, чогуу турушуп, чогуу жатышып. Азыр ар кимдин өзүнүн жатчу жайы бар, комната, бөлмөлөрү бар. Ушулардын баардыгы азыркы муундарга бир тескери таасирин тийгизип атат го деп ойлойм да. Ар ким өзү менен өзү
бири менен эч кандай байланышы жок. Илгери эмне бир чайнек чайым болсо деле, бир наным болсо деле тууган туушкандар келип чай ичип кете берчү. Азыр жок, андай эмес. Сөзсүз дасторкондо көп дүйүм тамак болуш керек. Атайлап чакырыш келей. Анан келишет. Атак мындай келип, кетип, жөн эле абалын билейин деп келген кишилер да азыраак да. Ошол өөн учурап калган азыркы жаштарга. Эми заманга жарашабы же кандайдыр бир нерсенин таасири бар мындай болуп калганына. Ушинтип ойлоном да. Муну деле Кудай куткузсун. Ичерге тамак бар, кийерге кийим бар. Кенен деңиз. Кененчилик. Эмгектенсең, жалкоо болбой өзүң эмгектене турган болсоң, ал киши өзүнүн каалагандай жашай алат го деп ойлойм да. Ошентип жашап да жатышат. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Мына биздин эми 80ге келип кадам таштап калдык. Эл жаңырганы ушул. Бизге окшогондор, бизден жакшынакай, бизден жаштар, бизден карылар, бизге окшогондор өтүп кетип атат да. Анан жаңы муун келатышат. Ошол муундардын келечеги кең болуп, каалаган ой максаттарына жетип, ошол улам күндөн күнгө өсүүдөн, күндөн күнгө көп нерсени үйрөнүүдөн, өздөрүнө ушу каалаган кесипке ээ болуп, ошого берилип иштеп, мамлекетибизге бир пайдасы тийген инсандар болсо, анан эми шартка жараша баардыгы боло берет. Кудай эми өмүрлөрүнө береке берсин, ден соолук берсин. Көбөйүшүп